Баткенде мамлекеттик туу күнү белгиленди. Мамлекеттик туунун кабыл алынгандыгын 29 жылдыгына арналган салтанат Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев баштаган облустун активи, Баткен районунун Баткен шаарынын активи жана тургундардын катышуусунда белгиленди. Салтанат Кыргыз Республикасынын гимни менен башталып, ыйгарым укуктуу өкүлү жалпы элди мамлекеттик туу күнү менен куттуктады. Өмүрбек Субаналиев өз куттуктоосунда мамлекеттик туубуздун желбилеп турушу, элибиз үчүн чоң бакыт жана зор сыймык, көз карандысыздыктын символу болгон желегибиз эгемен өлкөбүздүн жакшылыктарында желбилей берсин. Туубуздун патриоттук сезимибизди козгоп, ата мекенди сүйүүгө, коргоого үндөгөн улуу касиети бар. Ошол эле учурда туубуз өтө терең философиялык маанини өзүнө камтыйт, деди. Иш-чара аскер кызматкерлеринин салтанаттуу жүрүшү менен жыйынтыкталды. Быйылкы жыл республика боюнча туу күнүн аябай мында патриотик сезимде жерлерде ошондой майрамды өткөрүшүп атат. Анткени негизи бүгүн Баткен облусунда анткени биз именно пограничный чектеш болуп аткандан кийин бизде патриотический сезим башка жерлерге караганда туу чокусунда болуш керек да. Ошон үчүн бүгүн салтанаттуу күндү ушундай мааниде өткөрүп атабыз. Анткени биздин Баткен облусунун тургундары бардыгы сезиш керек, патриотизм духу болуш керек да. Ошон үчүн бул туудан башталат. Анан гербтен башталат. Ошон үчүн булга биз аябай чоң маани берип атабыз. Салам медиа Баткен.